Дудук чыгармасынын уландысы, автору Насыпбек Асанбаев, окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Ошону менен Надырдын кечки айласы кетти. Баланы эми бул жерде кармоого болбойт. Бирде болбосо бирде тузакка илинип калышы мүмкүн. Кокус түнү менен үйлөрүнө кирип барса эмне болот? Дагы жакшы, чоочун чобурга такыр жолобогон, айылда көп жүрбөгөн бала экен. Болбосо муну алаксытып жүрүп деле уурдап кетишмек. Кечинде үйгө келгенден кийин Канат экөө көпкө ойлонушту. Начальникке чалып болгонун болгондой айтып көрдү эле, ал такыр ынабай койду. Кайдага каршы кырды айтасың? Анын чет өлкөгө чыгып кеткенине канча болду? Ал эми бул жака даап келе албайт. Сен кечке бир баланы карап жүрө бергиде эмне? Бала бакчада иштейсиңби? Канча жумуш калды бул жакта? Эртеңден калбай келгиниң, деп нааразы болду ал. Ушундай оңураңдаган эме? Бул жакка которулганы аз эле болду. Жогору жакта ишенген кишиси бар экен. Ошондон го деле бул жактагыларды өзүнө илгиси келбейт. Надыр ага кеп коротуп да отургусу келген жок. Бир топ ойлонду да Кызыл Жарым ай коомунда иштеген аялына чалды. Алло, Толкун, кандайсың? Жакшы жатасыңарбы? Балдар жакшыбы? Эрмектай эмне кылып жүрөт? Жакшы. Мен деле жүрөм. Эртең барайын деп турам. Бирок сенин жардамың керек болуп калды. Сен эртең жумушуңан суранып чыга аласыңбы? Ооба, эртең. Кеп мындай. Баягы дудук баланы алып кетиш керек болуп жатат. Баягыда айтпадым беле. Ошону алып кетиш керек. Бирок мен алып кете албайм. Себебин дагы угуп турсаң, начальник эмне дегеним келгениңди айтып берем. Эми аны билесиң да. Болду, эми кейибей турчу. Аны биринчи көрүп аттык беле. Сарсана болбо. Кыскасы ушундай. Баланы сен Кызыл Жарым айдын атынан алып кетишиң керек. Жөн эле. Баланы текшертебиз. Азыр майып балдарды карап атабыз. Гуманитардык жардам деп эле алып кетесиң. Калганы биз жардам беребиз. Кыскасы эртең келе бер. Документтериңди, керек болсо жумуштагы кийимдериңди да ала кел. Сөзсүз кел. Эртең мененки автобус менен чык. Бул жерден тосуп алабыз. Мектептин жанындагы аялдамадан түшөсүң. Макул. Жакшы тур. Көрүшкөнчө. Бул Канат экөөнүн чыгарган чечими болчу. Баланы эптеп көздөн далдоо кылып алып кете туруш керек. Ошол эле убакта ал жактан да сураганга оңоюраак. Нары бери темселебей, үйүнө барып адамча мамиле кылса, керек болсо булардын тилин таба турган психологдордон жардам алса да болот. Анан калса, мындан башка чара да жок болуп калды. Бул жер күн өткөн сайын кооптуу болуп баратат. Тигилердин аңдып жүргөнүн болжоп жүрдү эле, бүгүн ачыкка чыкты. Ата Канат жанагы начальниктин тоң моюндугу ишке такыр тоскоол болуп туруп алды. Болбосо жардамга киши жиберсе, бул жакта кимдер шимшип жүргөнү эчак билинмек. Бирок уккудай эмес, дудугуң келе сооң дейт да турат. Эртеси баары ойдогудай болду. Аялы эртең мененки автобус менен жетип келди. Аны Канат тосуп алып, түз эле мектептин директоруна кирип барышты. Директор ар кандай шылтоо айтып, кыйыктанганына болбой, дудукту кабинетине алдырып, үйүнөн атасын чакыртышты. Кайран Сатый баласын жибергиси келбей, канча чырылдаганы менен өкмөттөн жазганат экен баары бир. Айла жок, макул болуп баш ийип берди. Ошондо гана арына келдиби, же дагы эле эл көзүнө кылдыбы, айтор баарын үйүнө ээрчитип барып, баласынын үстүндөгү кийимин жаңыртымыш болду. Кийин айылдын этек жагынан буларга Надыр кошулду. Ошону менен Канаттын кызыл Аудиси зулдаган бойдон борборду карай жөнөдү. Байкуш дудук үйүнөн алыстаганга жүрөгү дүкүлдөп, балбал жанган көздөрү жылтырап коркуп келатты. Анын бир гана ишенгени канча күндөн бери ашына болуп калган Надыр. Азырда ошонун колтугуна кыналап отуруп, корголоп алган. Анын минткени Надырдын ого бетер жүрөгүн жибитип, бечарага пейили төгүлдү.
Баса Дудуктун шаарга сапар алышы тууралуу кабар ушул турган айыл элинен биринчи Карышкырга жетти. Булар кабинеттен чыгып, канаттын машинасына отура электе эле директор баягы текшерүүчү калтырган номерге чалды. Карышкыр мындай маалыматты жөн калтырабы? Бала менен чыккандар тууралуу ийне жибине чейин такып сураган соң, директорге ыраазычылык билдирмиш болуп телефонду койду да дароо жигиттерине кыйкырды. Дудукту колдон чыгара турган болдук, акмактар, деп бир тийди тигил экөө бөлмөгө кирери менен. Мен силерди ичип жесин деп багып жүрөмбү? Я, кана колуңардан бир иш келгени. Кана, ой ушу силерге ишенген мен да акмакмын, энеңди. Жаны күйгөнүнө чыдай албай, оорунан туруп терезени карай басып кетти. Бутуна сыналгынын пульту уруна калды эле, жини менен анысын бурчту карай ыргыта тээп салды. Деги жинин эмнеден чыгарарын билбей жаман болду. Терезеде жедеп кир баскан парда илинип турган. Көзүнө алдагы мокочо көрүнүп кетти окшойт, капталды карай силке тартып таштады. Ылдырап араң турган немеге ушул эле жетишпей жаткан экен. Бир топ илгичтери жулунуп, ого бетер шалпыйып жатып калды. Бүгүнтөн калсак анда иштин бүткөнү, билип койгула, деп кайра бурулду берки экөөнү. Заар чачкан көздөрү менен матай тиктеди бир саам. Эгер бүгүн да колуңардан келбесе, анда менден жакшылык күтпөгүлө. Же түрмөнүн түбүндө чирийсиңер, же алдагы калдайган башыңардан ажырайсыңар. Башка жол жок. Экөө лам дебей ооз ачпай туруп беришти. Башчысынын айтканы менен болуп, көзүнүн агы менен тең айланып көнүп калган немелер үчүн тигинин ар бир айтканы айныгыс мыйзам. Бала чагынан бери ушул кишинин ачуусун да, таттуусун да көрүп чоңоюшкан. Мындан башка ылымсанаар жакыны да, эш тутар караны да жок. Ал тургай так ушул жеп жутуп жиберчүдөй атырылып турган мыкаачыдан башка кишинин баары буларга душман сезилчү. Бала чагынан таштанды болуп, кароосуз калган немелер кийин ушул кишинин карамагына өтүп, кулагы кесик кулдай кызматын кылып келишет. Ошол бала кезинен берки мээсине сиңип бүткөн бир гана нерсе бул алардын өмүрү да, өлүмү да так ушул кишинин колунда деген түшүнүк. Мына ушул түшүнүктүн айынан кожоюну кол буту шал болуп, өлүм алдында жатса да кол кайтарып, каяша кыла алышмак эмес. Азыр да ошондой болду. Карышкыр мурунку карышкырлыгынан калып, айласы кетип алдастап турганына карабай, экөө анын бардык жемесине чыдап, шалбырап турушту. Шефи болсо, аларды канча күндөн бери оозуна келген сөз менен ашата сөгүп, жер жеберине жетип келет. Баса Карышкырдын да ошол күйгөнүнчө бар эле. Күнү кече бул аймакта кадыр баркы артып, эми бир аз убакыт болсо бүтүндөй республикага сөзү өтөр күчкө жетем деп турганда, буга күтүлбөгөн бут тосуу болду. Эч кимге белгисиз бир суу куйдунун итчилиги менен мыйзамдын торуна кабылып, капаска чалынды. Ошону менен жолго түшүп келаткан иштери бир заматта ойрондолуп, Крим дүйнөдөгү кадыры төмөндөп кетти. Мындайда кимди ким экени бат эле билинет эмеспи? Мурда колунан иш келип турганда, көзүн карап, ылым санап жүргөн немелер тез эле боорун качырып, керек болсо душманга айланып чыга келишти. Андан кийин акырындап киреше таап турган булактарын тартып алышты. Бара-бара душмандыктары ого бетер күч алып, өзүнө кол сала турган кейипке өтүштү. Албетте, алар үчүн буга окшогон көк беттин тирүү отурганынын өзү эле коркунучтуу болчу. Ушундай алсырап турганда, көзүн тазалап салбаса, кийин баары бир кедерин тийгизбей коймок эмес. Бөрү карыса да бир койлук алы бар деген кеп тегин жерден айтылбаган тура. Душмандар ушуга көзү жетип, муну жок кылмак болушту. Иш барган сайын ырбап баратканын туюп, бул да бекер отуруп берген жок. Бар айласын салып, колдо бар быдырын колдонуп жүрүп, акыры бир шылтоосун тапты. Дарыгерлерден бир жумага жетпеген өмүрү калды деген справка алдырып, азаттыкка чыгып, чет өлкөгө чыга качканга жетишти. Алды артын карабай, араң кутулган неме чет жерде жүрүп кайра эле тирденди. Тез эле өзүнө окшогондор менен байланыш түзүп, мамиле күткөнгө жетишти. Бара-бара кадыр баркы көтөрүлүп, чоң оюндарга кошула баштады.
Деги баары ойдогудай келаткан. Кечээ баягы өзүн сызга отургузган суу куйду Джекини таап өч алам дегенге чейин баары эле сонун болчу. Ооба, башынан өткөн кырсыктын баарын башкалардан издеп, башкаларды күнөөлөп атканда чыккынчылардын ана башы өзүнүн досу, эң ишенген кишиси Джеки экенин укканда жаны болуп көрбөгөндөй кейиди. Акыры ызасына чыдабай жетип келип өч алмакчы болду. Алдына койгон максаттары көзүнө көрүнбөй, эси дарты өч алууга ооду. Качан өзүнө ишенерлик абалга келгенде гана кайрылып келип, мурдагыдай эки тизгин бир чылбырды колума алам деген ойлору бир заматта бырын-чырын талкаланды. Кыскасы, ушунча байлыгынан, бийлигинен ажыратып, душмандарынын алдына тизе бүгүүгө аргасыз кылган эмени өз колу менен жайлап, биротоло тындым кылмайын жай алып отура албай калды. Акыры жумуштарын жыйыштырып коюп, көксөөсүн суутмакка аттанып чыкты. Албетте, Джеки Шүмшүк дагы жөн отурбай мунун бир топ иштерине ээ чыгып, өзүнчө байлык жыйнаганга жетишкен экен. Ал тургай бир далай акча чогултуп, чет өлкөдөгү банктарга чыгарып ийиптир. Мунун баарын ушул жердеги узун кулак тааныштарынан укту. Мурда кийин мындай ишти далай кылган Эргул Джекинин кайда басып, кандай тураарын бир заматта тактап туруп, оңтою келген күнү чычканды мышык алгандай басып калды. Джекиге бул жолу тегеректеп жүргөн жигиттери да жардам бере алган жок. Ошону менен кургурду жерден алып көргө салды тим эле. Өзү айтмакчы, чыккынчылык кылмак тургай атын укканда чочуп тургуча кыйнамай болду. Атаганат убактысы гана тар болуп калды да, болбосо жанагы чогулткан байлыктарын бир тыйынына чейин алдырып туруп, андан кийин аркы дүйнөгө узатып коймок. Бирок мунун келишин байкаган ата-андаштары өздөрүнчө шекшинип аңдый башташты. Албетте, ар кандай кокустук болуп кетиши да мүмкүн эле. Ошого жараша алар менен күч сынашууга да эрте болчу. Натыйжада Джекинин көзүн эртерээк тазалап, моокумун кандырып алып басып кеткенден башка чарасы калган жок. Акыры ошондой да кылды. Жакшы эле баары ойдогудай ишке ашып келаткан. Өлүктү ың-жыңсыз жоготконго ыңгайлуу жер да тез эле табылды. Балким ошо күнү муну өз колу менен жайлайм дебей эле жигиттерин жиберип, өзү жылуу орунда отура бергенде бүт баары ошол бойдон жымырайып бүтүп калмак. Тиги күтүүсүз күбө болуп калган койчу балага өзү эмес, могу алдында турган эки желдети кабылганда деле алардын көзүн тазалап туруп басып кетмек. Бирок кычастыкты карачы. Эң акыркы жүрүштө баары ойрондолуп жатып калды. Артын жакшы эле таза кармап, абийирине доо кетирбей жүрдө эле минтип кайрадан каратак сүйкөлмөй болду. Болгондо да ушул жүзү кара Джекинин айынан экинчи жолу капканга чабылып отурат. Эми эмне кылыш керек? Сыналгынын маңдайында турган эски креслого башын мыкчый отурду. Катардагы эле бирөөнүн 2 бөлмөлүү батирин бир айга алышкан болчу. Мунусу да көңүлдү айлантчудай чалдыбары чыккан эски батир. Шашылыш эле алышкан. Мынчалык көпкө калабыз деп ким ойлоптур? Башында бир жумага деп сүйлөшүштү эле, эми минтип иштери бүтпөгөн соң бир айга жылдырышты. Деги үй эле аты болбосо, кедейдин кепесинен айырмасы жок. Же бир кенедей шарты болсо эмне кургурдун? СССРден калган оокаттар, эски көрөн-шөрөндөр. Бүгүн бүтүрбөсөк болбойт, деп креслонун кырын бир урду бир маалда. Мына могу үйдүн ыпыр-сыпыры силерге жагып атса отура бергиле. Бирок мен мындан ары чыдай албайм. Берки экөөнүн дагы эле үн чыккан жок. Күн капталдай көтөрүлүп төбөгө жакындап калды. Бүгүн жуманын иш күнү болгондуктан бул жолдордо азырынча көп деле машина жок. Кокус базар күнү же базардан бир күн мурда болгондо ары бери каттаган кыймыл аябай эле көбөйүп калмак. Натыйжада минтип жолдор дагы бош. Ал тургай ар кайсы жерден жол тосчу майы кызматкерлери да көрүнбөйт. Кыскасы, ушул зымыраган жол менен Канат кызыл Аудисин чымылдата айдап келатты. Жанында чогуу келаткан жүргүнчүлөрү эчак көшүлүп уйкуга кеткен. Бир гана бечара Дудук көзүн ирмебейт. Анан кантсин кургур.
Туулганы кой артынан калбай, короодон чыкпай, чоңойгон немеге күздүн суугунан бир да жашылык албай, саргайган сары талаа дагы кызык көрүнүп келатпайбы? Жана бир топко чоо чуркап алаңдаганы менен бала эмеспи, бат эле анысын да унутуп, терезеге жабышкан бойдон сыртты карап келет. Канат бул буркурап ыйлап, тежиктенип айлабызды кетирбесе экен деп санаа аркабат деле эми тигинтип алаксып калганына санаасы тынып, көңүлү көтөрүлүп калды. Анын мындай тынч келээрин билсе дагы бир киши деле салып алышмак экен. Эмне, жок дегенде балдарына таттуу-паттуу ала барганга жарамак да. Мейли эми, ушул тынч баратканыбызга деле шүгүр, деп топук кылды кайра. Ошентип зымырап отуруп, жолу эзиле бергенинен асфальт токтобогон белге да жете келишти. Бул жер ушул жолдун чечилгис көйгөйү. Кар эрип, күн жылгандан баштап ушинтип эзилип турган. Же асфальт токтобойт, же шагыл токтобойт, деги бир бага чылбаган бел. Көпчүлүк убакта машиналар тыгылат, же дөңгөлөктөрү бир балээге учурайт. Мына азыр дагы бир машина токтоп турган экен. Болгондо да зыңкыйган кара жип токтоптур бул жолу. Бу шаардан келген немелер деги жолду карап айдаганды да билишпейт, деп өзүнчө кыйынсынып койду Канат. Зыңкыраган түп-түз жолдорго эле көнүп алышкан окшойт. Ал тургай дөңгөлөк алмаштырганды билбеген кемпайлары да бар. Ана, айтпадым беле, сомодой болгон эки жигит жүрүп, жол тосуп жардам сурап атышканын карап кой. Чын эле булар жакындай бергенде эле бирөөсү бурап аткан домкраатын таштай коюп, ордунан туруп кол булгап калды. Беркиси болсо узун боюн жашыргансып, чөк түшө калып, жанында турган бош дөңгөлөктү кармалай кетти. Өзү деле руль кармап, жолдо жүргөн неме болгон соң тигилердин көңүлүн калтыргысы келбей, машинасынын күүсүн азайтып, акырындап токтой баштады. Надыр менен аялы уйкусунан ойгонгон деле жок. Канат бир саам экөөнү карады да, ойготпой эле түшүп кетмек болду. Бирок күтүүсүздүк так ушул жерден башталды. Жанатан беймарал сыртты карап келаткан Дудук Канат токтой бергенде шарт секирип чыгып артты көздөй жөнөп калды. Канат анын бул күтүүсүз кыймылынан улам эч нерсе дегенге үлгүрбөй атып чыгып артынан чуркады. Ошондо гана Надыр удаа жабылган эшиктин үнүнөн ойгонуп, эки жагын каранды. Алдыңкы орундукта келаткан аялы да кудум өзүндөй болуп эч нерсени түшүнбөй алаңдайт. Кайда чыгып кетишти? Деп таңыркай сурады Надыр. Билбейм, заара ушатканы чыгышты го, деп болжолдоду аялы. Анда келишер. Ушуну менен Надыр унчуккан жок. Оң капталына кыйшайып уктаганга мойну ооруп калган экен. Акырын мойнун бурап кычыратып, колун чоюп керилди. Бир маалда көзү алдындагы машинага урунду. Б-77-68С деп шыбырай окуду номурун. Анан джиптин жанында булар келген тарапты карап турган жигитти карады. Тим эле күрсүйгөн неме экен анысы. Бут алдында машинанын кошумча дөңгөлөгү жатат. Дөңгөлөк алмаштырып атышкан го бечаралар, деп ойлоду ичинен. Аңгыча джиптин нары жагынан куркуйган бирөө чыгып, багажникти ачып, ичине эңкейди. Ушундан улам машинанын номурунун алдыңкы жарымы эле көрүнүп калды. Ушунун баарын Надыр жөн гана карап отурду. Оюнда болсо Дудуктун алдыдагы тагдыры, андагы маалыматтарды кантип алыш керек деген суроолор удургуп жатты. Ой деген күлүк болот тура. Бир маалда Дудуктун талаада жазган номери көз алдына тартылды. Такырайган топуракка жазылган D1100С деген жазуу. Бир саам анын кандай жазылганын элестетип отуруп көзү чакчая түштү. Көрсө, так ошо жазуу маңдайында турган экен. Ортосунан ылдый жагы эле көрүнгөн номер так эле бала чиймеленген жазууга окшошуп туруптур. Тигине үстүңкү бөлүгү жабылган Б тамгасы Д болуп калыптыр. Жантая сызылган кош сызык болсо 77 деген номердин ылдый жагы. Аны 11 деп окубады беле. Ал эми 68 деген жазуунун астыңкы эки тогологун Надыр 00 деп окуган. Демек дал өзү. Жүрөгү шуу дей түштү. Бирок өзүн жоготкон жок. Кебелбей отурган калыбында жанында жаткан күрмөсүнөн тапанчасын сууруп чыгып,
даярдай кармады. Толкун, мени жакшылап ук. Азыр мен эшикти ачаарым менен руль жакка өт дагы машинаны от алдыр, деп шыбырай сүйлөдү ал. Өзү болсо сүйлөп жатып айдоочу жактагы күзгүнү карады. Тигине Канат артта чырылдап жолуңганына койбой Дудукту кармап келатат. Кайран Дудук машинаны тааныры менен качып жөнөгөн тура. Эми көзү багажникти чукулап аткан жигитке илинди. Ал жанатан бери эч нерсе кылбай эле нары карап тоңкоюп турат. Демек колуна куралын даярдап мерчемдүү убакытты күтүп атса керек. Эмне дейсиң? Эмне болуп кетти? Деп алаңдай сурады аялы. Сурооңду токтот. Мен эшикти ачаарым менен рульга отур. Машинаны от алдырып айдап жөнөйсүң. Билесиң да айдаганды. Көзүн алдыдагы эки жигиттен албай сүйлөп жатты. Бирок Кевин аягына чыгара алган жок. Багажникте турган жигит колуна кичинекей автомат оролгон чүпүрөктү кармаган бойдон бурулуп келатканын көрүп калды. Дароо машинадан ыргып чыгып, тапанчасын ошону карай сунуп удаама-удаа аткылады. Анткени менен тиги дагы оңой эмес экен. Көзгө илешпеген тездик менен капталга бир тоголонду да тизелип отура калып буларды карай ок жаадырды. Надыр бир-эки рет тарсылдата атып алып машинага далдаланды. Автоматтын огу Аудинин капталын, айнектерин бир заматта бырын-чырын кылып тытып жиберди. Мынчалык өзгөрүүнү күтпөсө керек. Аялы рульга өтмөк тургай чырылдаган бойдон бут койгон жака кирип кетти. Канат болсо эптеп билешип келип машинанын артына далдаланды. Ал Дудукту тыбыраганына карабай бооруна бекен басып алыптыр. Иштин оңунан чыкпай баратканын көрүп, Надырдын көзү чакмактай түштү. Эптеп бирдеме кылбаса болчу да эмес. Автоматтын огу жаап атканына карабай, машинанын арт жагынан чыга калып, өлөрмандана аткылай баштады. Бул жолу тигилер джиптин артына кире качканга мажбур болушту. Кыязы мынчалык каршылык болоорун күтүшкөн эмес окшойт. Кудай жалгап, Канат ушул учурда пайдаланганга үлгүрдү. Ал арткы эшиктен Дудукту машинанын ичине ыргытып ийип, өзү рульга отура калды. Кудай жалгап, ачкычы да тешигинде сайылган бойдон калган экен. Бураары менен Ауди дүр этип от алды. Ылдамдыкка салып, ордунан козголо бергенче Надыр болгон огун атып бүтүп, дароо ордуна жайланышты. Ошону менен Канат ордунан атырылткан бойдон джипти айланып өтүп сызып жөнөдү. Жанатан джиптин наркы жагына далдаланып отуруп алып, жигиттерин башкарып отурган карышкыр ордунан ыргып туруп, тапанчасы менен аткылаганча чуркап чыкты. Анан Аудинин артынан татырата атып аткан жигиттерин карап, "Айда машинаны, айда!" деп бакырды. Өзү да арткы эшикти ачып машинага кирди. Бир заматта үчөө ордуларына отуруп тигилерди кууп калышты. Чынында Жанатадан машинанын деле дөңгөлөгүн чечишкен эмес. Жөн гана кошумча дөңгөлөктү алып чыгып, домкрат менен машинаны көтөртүп коюшкан. Анын баары ошол ордунда калды. Карышкыр эми таптакыр жиндеп, оозуна келген сөз менен сөгүнүп баратты. Бир маалда чыдабай кетип, Нуриктин автоматын ала калды да, арткы терезеден колун чыгарып, алдыдагыларды огу түгөнгүчө татырата аткылады. Качан огу түгөнгөндө автоматты Боханын алдына ыргытып, "Окто батыраак!" деп чаңырды. Байкуштун ойлогон ою бул жолу да текке кетти. Деги баары эле бул ойлогондой чыгып келаткан. Жанагы Дудук чыга качпаганда, балким мунун эч бир болгонмок эмес. Өзү чыгып берген немелерди чыкыйына тапанча такап кармамактагы баарын шашпай мойнун бурап өлтүрүп туруп, жардын кырынан ылдый машинасы менен кулатып иймек. Бирок жанагы Дудук дагы сааттай болуп качып бербедиби? Ушу өмүрү кой артынан калбай жүргөн неме машинаны таанып калат деп ким ойлоптур? Тааныса мени тааныйт деп жашынып отурганы да ошол болчу. Анан шайтандай болуп анысы качып, беркиси кууп берген соң жигиттерин да токтотту. Эми алар менен куушуп жүрө бербей отура туралы. Артындагысы кармап келсин, анан улантабыз деп ойлогон. Болбосо тиги Дудук баягыдай талаа аралап качып берсе, бул тоолордон аны кантип кармайт эле? Тиги кырлардын нары жагында малчылардын сарайлары толуп жатат. Бирде болбосо бирине жолугаар бул чымылдаган неме. Ошентти да артынан келген куугундун кармап келишин күттү. Тили жок неме ага баары бир эч нерсе айта алмак эмес.
машинанын далдоосуна дүңкүйүп отуруп алып гана жигиттерин башкарып отура берди. Кудайдан болуп берки машинадагысы да ордунан жылбай үргүлөп отурган. Кылгылыктын баарын кылса, тетиги дудук же дудук көтөргөн неме кылат деп ошондон көзүн албай, ошолорду саксына карап отурду эле, балээнин баары тескери жактан келбедиби? Мына эми минтип алдыдагы тамтыгы чыккан машинаны артынан калбай демите кууп келатат. Кайра эле баягы кууган менен качкандын көрүнүшү. Алдыда өйдүлдыйга анча шайы келе бербеген Ауди менен аны такымдай кууган аңды дөңдү карабай адыраңдаган жол тандабас. Тоо арасындагы ээн жолдо буларга жардам кылаар дагы, арттагы кууганга тоскоол болор дагы эч нерсе көрүнбөйт. Надыр жардам сурап бөлүмгө чала калайын деди эле, кашайгансып телефонда тартпайт экен. Таптакыр айла кетти. Арттагы күрүлдөгөн неме уламдан улам жакындап келет. Азыр да бир аз жүрсө жол бир капталы тип-тик жарга жетип барат. Балким арттагылар да атайлап ошол жака сүрүп бараткандыр. Ошол жардан ылдый аң тарбийси булардын өлбөгөндө эмнеси калат эле? Эми кандай кылса экен? Аңгыча көзүнө оң жакты көздөй кеткен топурак жол илинди. Оңго сал деп кыйкырып жиберди Надыр. Канат шашмалаган бойдон жолдун чаңын сапырып оңго бурулду. Дагы аз жерден Кудай сактады. Жол жээкте орнотулган цемент түркүктү сол каптал менен бир уруп алып оңолуп кетишти. Ошол болбогондо ала салып жатып калышмак. Куйругулаш келаткан джип мынчалык тездик менен бурулаарын күтпөсө керек. Кайкылдатып тормозун тээп отуруп араң токтотту да дүңкүлдөгөн бойдон жолдон чыгып булардын артынан түштү. Үстүндөгү бош топосу желп эткен желге сапырылып, чаңы буртулдап учуп турган жол үстүндө эки машина куушуп жөнөдү. Бул жол шагылы жок болгону менен ар кай жери аңырая казылып, жаан токтогон жерлери оюлуп кеткен шагыл жолго караганда алда канча түз экен. Надыр ушундан пайдаланып артты карап отура калды да арттагы куугунду болжолдоп аткылай баштады. Ансыз да алдыдагы машинанын сапырылта көтөргөн чаңына кабылып, айласы кетип келаткан немелер эми бет маңдай атылган окторго туруштук бере албай кетенчиктей калышты. Таамай атылган тапанчанын огу алдыңкы терезени тешип ийди эле, күтүрөгөн чаң бир заматта жыртыктардан кирип баарын жүдөттү. "Буйтабай да, артынан калбай буйтабай да!" деп бакырды карышкыр жаалданып. Кубалашмай узаган сайын канаттын үмүтү үзүлүп баратты. Себеби алдыдагы эски кашардан нары жол көрүнбөй койду. Кашайып бул топурак жол так ушул сарайга гана катташ үчүн салынган окшойт. Андан ары боз чалган эле адыр экен. Муну машинасы ал адыр менен узак кете албас. Артта болсо тигилер калбай келатат. Мунун санаасын арттагы Надыр деле туюп турган экен. Ал машинанын улам бир капталына өтүп, аркы адырлардан өтмөк издеп жатты. Акыры эч ылажы таппады окшойт. Алдын караган бойдон ой басып отуруп калды. Бир маалда кепке келип бүрүшүп тыгылып жаткан аялын тарткылап кирди. "Толкун, тур, чык алдыгы жерден. Бол, чык эми батыраак. Бол эми, бышактай бербей менин сөзүмдү ук. Азыр биз тиги сарайдын артына барып токтойбуз дагы. Арттагы куугунду тосуп чыгабыз. Башка чарабыз жок. Түшүнүп атасыңбы? Жол түгөндү. А сен ошол убакта телефондорду алып сарайдын артындагы тоонун башын көздөй чурка. Колуңан келишинче бийик чык. Телефон тартып калар. Антенна чыккан эле жерден бул жака жардам чакыр. Макулбу?" "Жок, барбайм, бара албайм" деп буркурап жиберди аялы. Ал тоону бир карап, арттагы куугунду бир карап алаңдай берди. "Барасың, Толкун, барасың. Биздин тагдырыбыз сенин колуңда. Билип атасыңбы? Башка кылаар айлабыз жок" деп бекем сүйлөдү Надыр. Анан канатка кайрылып, "Тетиги кашардын арты менен кирип сол жак башына токтот" деди. Өзү болсо аялын бери каратып, колуна эки телефонду карматты. Бир колу менен көзүнүн жашын сүртүп, саксайып кеткен чачтарын артына карай сылады. "Биздин акыркы үмүтүбүз сенде. Колуңдан келишинче тез чурка" деп жалооруу сүйлөдү. Толкун эч нерсе айта албай, буркураган бойдон жолдошунун мойнуна жабышты. Байкуш дудук болсо эч нерсени укпайын, эч нерсени көрбөйүн дегенсип
башын катып арткы орундуктун алдында тыгылып жатат. Даярдангыла, азыр токтойбуз, деди Канат. Надыр толкундун кучагынан чыга калып, баланы тыгылып жаткан жеринен сууруп алды. Байкушту аялындай кылып качырып ийейин дейт. Бирок бул аны түшүнгүдөй эмес. Могу тырышып жаткан жеринен араң сууруп чыкты. Бала эмеспи? Ушунун баарын көзү көрбөй калса эле кутулчудай болуп бекем тыгылып алыптыр. Аны ошол бойдон бооруна басып, бир колу менен тапанчасын оңтойлой кармады. Ошол кезде Канаттагы узун сарайды айланып келип, эбак бузулуп, дубалы аңырая ачылып калган тушка келип токтоду. Үчөө үч жагынан шуулдап чыгышты. Аялы түз эле тоону беттей чуркады. Берки экөө болсо алдыда боло турган кармашка даярданыш үчүн ыңгайлуу орун издеп жөнөштү. Надыр бооруна бекем кыса чыккан баланы кайда жашыраарын билбей сарайдын ичин карап жатып, көзү бир капталда үйүлүп турган эски көңгө илинди. Урандылардан аттап кирип, ошону бир бурчуна отургузду да, жанында от тамызгыга деп үйүлүп жаткан куурайдан үстүнө толтура ыргытып таштады. Ушул убакта Канат тарсылдатып ок чыгарды. Артынан эле жооп кылып тигилер да тытыратып калды. Надыр кайда бекинип, кайдан ок чыгарарын билбей алдастай түштү да бир саам. Анан маңдайдагы терезеден башын чыгарып сыртты карады. Тигилер кашардын маңдайына эмес, артына токтогон экен. Шып этип секирип терезенин кырын басып, андан ары кашардын үстүнө чыгып кетти. Канат тигилердин узакка созулган огунан кийин анда-санда жооп кылып турду. Кашардын үстүнө дүкүйө өскөн чөп ошол бойдон куурап калыптыр. Надыр ошону аралап акырын сойлоп жөнөдү. Тигине жиптин төбөсүгө да көрүндү. Дагы жылып келип жакшылап караса, далдоосунда бирөө жүргөнсүйт. Эптеп эле ачыкка чыкса, ыргыта атса болчудай. Каршыкырдын өзү экен жашынган. Ал улам шып этип чыга калып, татыратып жиберип, кайра жашынып жатты. Надыр биринчисинде атканга үлгүрбөй калды. Чочутуп албай, даана атайын деп кийинки чыгышын чыдап күтө баштады. Бирок тиги көпкө чыкпай койду. Надыр бүткүл дитин коюп, ошону күтүп тура берди. Убакыт да өтө аз. Эптеп муну жайлай калып, Канатка жардам бербесе болбойт. Берки экөө аны жалгыздап кетиши мүмкүн. Демин ичине каткан бойдон күтүп турду. Дал ушул убакта күп этип үстүнөн бирөө басып калды. Экөөнүн салмагына эски жабуу чыдайбы? Астындагы жыгачтар кычырай түшүп, экөө тең ичине кирип кетишти. Көрсө жанагы күржүйгөн эме басып калган экен. Топо чаң болуп эле кулап түшүштү. Надыр тигиге караганда алда канча ыкчамдык кылып тура калды да, берки өйдө болоору менен бет талаштыра урду. Тиги болсо анын чапканын сезип да койгон жок. Тек гана жаагын колунун сырты менен аарчып, акырая карады. Надыр таң кала карап алып, кайра шилтеп жиберди. Бирок тиги далекенеген жок. Кебелбей турду да, бир кезде Надырдын чаап келаткан колун шап эте кармап, экинчи колу менен көмөлөтө койду. Ошону менен эсине келтирбей, 2-3 жолу көмөлөтө тепти. Андан кийин эми тура албайт дедиби, көзүнө кирип кеткен чаңды ушалап туруп калды. Надырга ушул эле керек болчу. Наркы капталында дат баскан темир казыктын учу чыгып турган экен. Ошону кармаганча ордунан турду. Берки күржүк аны мылжыя карап бир нерсе айтмак болду эле, ооз ачканга да үлгүргөн жок. Бир секирип капталына өтүп келип, казыктын иймек башы менен башка басып калды. Тептегиз кыркылган чачтан бир заматта дыркыраган кан сызылып чыгып, бетин жая берди. Көзү аңтарылып бир саам нес боло турган соң чалкалап барып күп этип жыгылды. Ушундан кийин айлана тынчып калганын байкады. Сыртта да негедир атышуулар токтоп калыптыр. Надыр топурактын арасынан тапанчасын таап, ичин ачып огун карады. Эки эле ок бар экен. Туш келди аткылай бергенге болбос. Бутунун учу менен басып, Канат турган жакты көздөй жакындады. Андан такыр эле дайын жок. Өлүп калды го байкуш, деп ойлоду ичинен. Көз алдында анын томурайган эки баласы менен ыйманы ысык колуктусу тартылды. Алардын жетим, жесир калганын ойлоп заманасы куурулуп кетти. Негедир ошонун баарына өзүн күнөөлөдү. Бир саам начальнигинин тоң моюндугун эстеп ого бетер ит атайы тутулду. Ошол акмак баарын кылган, деп күбүрөндү ичинен. Ичинен ушуларды ойлогончо акырын жылып жанагы сарайдын урап калган башына жакындады. Мына эми
тешикке жетип сыртты карай бергенде оң жак чыкыйына шак этип бир нерсе тийип буйдамга келбей кулап түштү. Эмне болуп кеткенин түшүнбөй калды. Бирөө башка урганына көзү жетип, тезирээк туруш керек экенин билип турса да, кудум көкүрөгүнөн бастырып койгонсуп козголо албай жатты. Эптеп бир капталына оодарылып барып турмакчы болду эле кайра кулап түштү. Бул жолу бети менен жер сүзүп жыгылды. Кайра чымырканып, тырышып атып, колуна таянып туруп, оозундагы кыктарды түкүрдү. Ушул убакта жанына кимдир бирөө жакындап келди. Надырга анын эки бут эле көрүндү. Башын көтөрүп карайын деди эле, шак эткизе курсакка тээп жиберди. Байкуш эбеликтей учуп, эки ала салып барып жатып калды. Тим эле өпкөсүн үзө тепти окшойт. Ичи эңшерилип, дем ала албай бир саам жатты. Бир маалда көзүнүн караңгылаганы тарагандай болду. Айланасы тунук көрүнүп, кайда жатканын боолголоп ал калды. Эми жанагы буттун ээси келип бет алдына отурду. Көрсө жанагы багажникке эңкейип турган куржу куйган неме-экен. Сендеги өзүңдү коргогонду билесиңби? Деп кекерилей сурады ал. 2 мүнөт убакыт бер. Коргогонду сага үйрөтөм, деп ызырынды Надыр. Мунун жообуна ыраазы болду окшойт, мыйыгынан жылмайып алып, оорунан туруп нар басып кетти. Шашпай спорттук костюмун чечип, бир жерге кынаптап илди. Сен досуңа караганда чыйрак экенсиң, бирок, деди бурулуп. Бир тепкенден чыкпай калды го аның. Надыр дале унчуккан жок. Канат тууралып укканда анын балдары кайра көз алдына тартылды. Жүрөк тушу туз куйгандай зырпылдай түштү. Ошондон чыйралып кеттиби, колу буту калтыраганына карабай өйдө турду. Тайгандай болгон неме мунун оңолгонуна сүйүнгөнсүп, маңдайына туруп мылжыңдай күлдү. Шеф өлтүрбөй карма дебегенде, сени жана эле жайлап коет элем, деп ырсактады. Анан шып эте оң бутун көтөрүп келип, кайра сол буту менен башка тээп калды. Надыр чала була тосконго үлгүрдү. Бирок баары бир соккуга туруштук бере албай кулап түштү. Бул жолу тигинин көз көрүнө тээп алганына ызаланып кетти. Оорунан тура калып, болгон билген кыймылдары менен чабуулга өттү. Анткени менен мышыктай немеге бир да соккусун жеткире алган жок. Шапылдатып, тосчусун тозуп, буйтачысын буйтап келди да, оңтоюн келтирип туруп, кайра өзүн тарс эткизе төшкө тепти. Надыр ыргыган каптай күү менен барып, дубалга урунду эле, артындагы араң турган кирпичтер жер жайнап кулап жатып калды. Надыр ошондон нары жөрмөлөгөн бойдон сыртка чыкты. Артынан Берки да чыкты, шылдыңдай жылмайып. Чыгып эле шефин карадыбы, же жөн эле эки жагын карагысы келдиби, оң жагына бурала бергенде Надыр эки буттап секирип келип, кайра сарайга киргизе тепти. Мынчалык сокку жейм деп ойлобосо керек. Беркинин эми жүзүндөгү жылмаюу да жоголду. Ошону менен экөө колу буту тең иштеп, кышылдап, күшүлдөп мушташып киришти. Экөө тең арына келдиби, же маңдайындагы оңой жоо эмес экенин сездиби, айтор биринен бири калбай мушташып жатышты. Бирде тигини сугулап, бирде мунусу жыга чаап, бир топко алышышты. Акыры баары бир шамдагай неме машыккандык кылып, үстөмдүк кылып кетти. Жанагындай катуу соккулар менен талуу жерлерге удаа урду эле Надыр ордунан тура албай кышылдап жатып берди. Берки ызасына чыдабай кетти окшойт, жерде жаткан эмени мойнунан орой кармап так көтөрүп муунта баштады. Кое тур, шашылбай, деген үн чыкты ушул убакта. Муунтуп атканы, башын көтөрүп караса, шефи келип калыптыр. Дароо колун бошотуп, Беркини таштап жиберди. Каршкыр жаңы эле урап бүткөн жерден талтаңдай басып кирип келди да, жерде жаткан эменин чачынан тутамдай кармап, өйдө көтөрүп тизелете отургузду. Дудукту кайда каттың? Деп тиштене сурады ал. Жанатан бери карабаган жерим калган жок. Кайда жоготтуң аны? Карышкыр, сен мыйзамга каршы чыгып атасың, билип атасыңбы? Деп кайра кекете сурады Надыр тайманбай. Эх, өлөрман десе. Билип койгонуң, дудугуң экөөңдүн көзүң тазаланса, менин күнөөм мыйзам алдында өзүнөн өзү шыпырылып жок болот. Же эмне, далилиң барбы колуңда? Далилдин баары өзүң сайрап бересиң. Ошондой дечи, тайманбайм дечи.
Азыр көрөбүз, сүйрөп кел тигини. Каршкыр жигитине сыртты жаңсай сүйлөдү. Нурик шып этип секирип чыгып кетти. Көп өтпөй көзү аңтарылып, эсине келе албай жаткан канатты желкесинен бурдай кармап, дыркырата сүйрөп келип, шефинин алдына отургузду. Каршкыр аны чачынан аткый кармап, чыкыйына тапанча такады. Эми ушул жерден айтып калбасаң, могу участковый үйүн, бала чакасын аман эсен көрөт деп ойлобой эле кой. Бейкүнөө адамдын өлүмүнөн коркпосоң, жооп бер, дудукту кайда каттың? Надыр канатты аянычтуу карап алып ойлоно баштады. Кандай тегеретсе да булардан соо кутулбасын түшүндү. Баланы айтуу же айтпоо окуяны эч кандай өзгөртпөйт болчу. Баары бир тирүү күбө калтырбайсың деп ойлоду ичинен. Эми эптеп убакыттан утуунун гана айласын ойлой баштады. Эгер аялы өзү айткан тапшырманы аткара алса, анда милициялар бул жерге тез эле кирип келишет. Себеби бул сарай шаарга анча деле алыс эмес. Көп болсо жарым сааттык жол. Дагы жакшы, опергруппа калаанын так ушулар жүргөн учунда жайгашып калыптыр. Болбосо машинанын көптүгүнөн улам наркы беттен берки бетке аралап өтүш эле бир канча убакытты алып коймок. Демек, дагы 10 мүнөттөй чыдай турса келишер. Айт деп атам, деп акырды Каршкыр. Айтканда таба аласыңбы? Деп кебелбей сурады Надыр. Сен айта бер, табышты таппашты өзүм билем. Ак окуз кайта качырып ийсеңчи. Анын эске тутуусу тим эле укмуш. Сени машинаңдын номуруна чейин бир көрүп жаттап калыптыр. Былжыраганыңды токтот. Жинин кармай албай көкүрөк тушка тээп жиберди. Бирок анын тепкени Надырга көп деле катуу тийген жок. Тиги куркуйган жалаңкычтын соккусуна караганда мунуку эптеп эле бирдем экен. Ошентсе да буга ар бир мүнөт керектүү эмеспи? Калп эле нарыгулап түшкөн болуп, тоголонуп жатып калды. Тургуз акмакты. Тиги шыпылдак эки аттап жетип келип, эки колтуктан көтөрүп, шефинин алдына тизелетип отургузду. Надыр дагы эле тилин тарткан жок. Каршкырдын ого бетери кыжырын кайнатып, айтышып отура берүүнү көздөп жатты ал. Кайрат Жумагулов, сен мени коркуткандан көрө өзүңдүн келечегиңди ойлон. Мисалы, сен тууралуу маалымат кечээ эле бүтүндөй органдарга билдирилген. А машинаң болсо эчак эле каттоого алынды. Сен эми керек болсо ушул райондун жолунда да нары бери жүрө албайсың. Жап жаагыңды, жап! Ачуусуна чыдабай жаактан ары тартып жиберди. Надыр капталына ооп барып кулап түштү. Бирок бул жолу өзүнүн сөзү да беркиге оңой тийбегенин даана билди. Каршкыр ызасына чыдабай оорунан тура калып, аркы терки баса баштады. Шефинин ачууланганынан чоочулап калган Нурик акырын нарлаганча жол бошото берди да сырт жака далысын салып токтоду. Кебетеси кудум ээсинен буйрук күткөн иттен бешбетер анын ар бир кадамын жаза кетирбей карап, жалдырап турат. Надырга бул көрүнүш майдай жакты. Тигинин айласы кетип, кыжына баштаганын билип, ого бетер чабуул кое бермей болду. Сен андан көрө келечегиңди ойло. Эгер азыр өз ыктыярың менен колго түшүп берсең, сенин күнөөң бир кыйла жеңилдейт. А тиги желдетиңдин кебетесин карачы. Бөөдө жапжаш жигиттин убалына калып жүрбө. А сен антип боору керленбей эле кой. Кудум ыркыраган иттей жулунуп келди маңдайына. Мурундары тийишчүдөй жакын келип айтты бул сөзүн Каршкыр. Мага жетишет сенин асаатың. Азыр мен сени өз колум менен жайлайм да, ушул сарайды турушу менен өрттөп жиберем. Так ушул маалда тарс этип тапанча атылды. Каршкыр селт этип чоочуп тура калып артына бурулду. Бир айтканын эки кылбаган Нуриге какая калып, колун артка сермеп, кудум артындагы нерсеге жетпей аткансып, чабалактап барып узундан кулап түштү. Так эле айдалынын ортосуна ок жеген экен. Каршкырдын минтип алаксый калганы Надырдын чырагына май тамызды. Алда кайдан күчкө күч кошулуп, оорунан ыргып турду да, эңгезерде эменин кокосуна жабышып, жерге оодарып түштү. Шаштысы кеткен Каршкыр үстүндөгү муунтуп жүргөн немеге тапанчасын оңдой кармап атмак болду эле, Надырдын бир колу тапанчага кошо жабышты. Анткени менен анда шай калбай калыптыр. Жанагы жеген соккулар бир топ эле эсин оодарып койгон экен. Сол колу менен кокосун орой кармап турса да, тиги моюн бербей кышылдап тапанчасын ыңгайлай берди.
Аны токтотконго Надырдын бир колу алсыздык кылып жатты. Балким бул жүрүш менен ал өлүмгө дуушар болмок. Бирок окуя күтпөгөн жерден оңуна өзгөрүлдү. Жанатан бери башы кеңирип, эс мас жаткан Канат эптеп ордунан козголуп, төрт аяктап жөрмөлөп келип, тигинин колун кайрый басып жатып калды. Карышкырдын эми такыр айласы кетти окшойт. Колу кайрылган бойдон туш келди атып алды. Качан тырышканы токтоп кыймылдаганга алы келбей калганда Надыр колун бошотуп ордунан турду. Азырынча муну өлтүрбөш керек. Курун чечип, колун артына кайрып чатырата таңып таштады. Канат болсо ошо бойдон ордунан тура албай соолуп жатты. Көрсө тиги Шамдагай аны өлөөрчө тепкилеген экен. Надыр эми дубалды таянып араң туруп аялын карай жөнөдү. Ал урандылардын түбүнө көзү алайган бойдон үнсүз сөнсүз жалдырап отуруптур. Канаттын тапанчасы дагы эле бир колунда мыжылып турат. Бечара салаалап куюлган көз жашына, саксайган чачтарына, этек жеңинин топо чаң болуп булганып, ар кай жери айрылганына карабай, Надырга ушунчалык сүйкүмдүү көрүндү. Өз жанын өлүмдөн сактаган жубайына эптеп жетип, колундагы тырмыша кармаган тапанчасын алып, ыргытып, бооруна баса кучактады. Мен эч кимге чала албай койдум, деп араң шыбырады Толкун. Эч бир жерден телефон тартпай койду. Надыр аны бооруна бекем басып, бир саам отурду. Бир маалда 10 кадамдай нарыраак үйүлүп турган эски көң көзүнө урунду. Ошондо гана өзү катып койгон бала эсине келип, ордунан шашмалай туруп, көңдү карай жөнөдү. Кагыраган куурайлар жанагы үйүлгөн боюнча былкылдабай туруптур. Анын баары ары бери тоголотуп, оодарып салды эле. Байкуш бала өзү жаткырган бойдон бүрүшүп жатыптыр. Тизелей отура калып, кош колдоп өйдө көтөрүп, маңдайынан өптү. Бүткөн бою майда калтырак басып турган бала бекем жумуп алган көзүн акырын ачып, Надырды карады да, кудум тили жаңы чыгып келаткан немедей булдуруктап келип, мойнунан ороло кучактады.